балдар, биз кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыз адеп сабагы 4-класс. Балдар, азыркы сүрөттөргө жакшылап көңүл буруп карагылачы. Силер кандай сүрөттөр көрүп турасыңар? Туура балдар. Бул кыз куумай, жолук таштамай, эр оодарыш, күрөш, көк бөрү, ордо атыш ушул оюндарды көрүп турабыз. Демек, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз улуттук оюндар. Сабактын темасы улуттук оюндар, улуттун жүзү. Анда балдар сабактын максаты менен таанышалы. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Улуттук оюндар тууралуу кыскача маалымат алабыз. Өнүктүрүүчүлүк. Улуттук оюндардын ойнолушу мааниси тууралуу билебиз. Тарбия берүүчүлүк. Турмушта колдонуу жолдорун жана оюндардын тарбиялык маанисин билебиз. Кыргыз эли басып өткөн тарыхый жолунда өзүнүн биримдигин, ынтымагын, үрп-адат, каада салтын, маданиятын, тилин сактап келишкен. Макал лакап жомоктон баштап Манаска чейинки андан бери үркүү, кол өндүрчүлүк, ошондой эле кыргыз элинин улуттук оюндары атам замандан бери карай бүгүнкү күнгө чейин ойнолуп келе жатат. Ат жалында эркин ойноп, көчүп конуп жүрүүгө шай жаралган эмгекчил момун элибиздин кулк мүнөзүнө, улуттук өзгөчөлүгүнө жараша көп сандаган акыл эмгеги менен ойнолуучу жана кыймылдуу оюндар бар. Улуттук оюндар улутубуздун жүзү болуп саналат экен балдар. Азыркы кезде ат чабыш, кыз куумай, орду атыш, тогуз коргоол, жолук таштамай, эр оодарыш, топташ, улак тартыш сыяктуу оюндар эл арасында мааракелерде, ар кыл тойлордо, майрамдарда кеңири ойнолуп келе жатат. Бул оюндардын акыл эсти өнүктүрүүдө, ден соолукту чыңдоодо практикалык ролу зор. Ар бир оюндун шарттары бар. Оюндун жүрүшүндө шарттары так аткарылышы зарыл экен. Ат чабыш оюну. Ат чабыш улуттук оюндун түрү. Мелдештер тегиз талаада, түз жолдо же туюк айлампада, ат майданда өткөрүлүп, күүлүктөрүн атайын саяпкерлер таптап чабандеске чаптырат. Ат чабыш кыргыз элинин турмушунда өтө маанилүү орунду ээлеп, аламан бая деп аталган. Чабандестер 14 жаштан кем болбошу керек. 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата дүйнөлүк тарыхта биринчи жолу алыска аралга ат чабылган. Мындайча айтканда, Ашхабадтан Таласка чейин. Кыз куумай оюну. Кыргыз элинин байыркы кызыктуу оюндарынын бири. Кыргыз эли бул оюнду көбүнчө күйөө кызга күйөөлөп жүргөндө, аш тойдо, майрамдарда ойноп, калың элге тамаша курушкан. Кыз тандаган атын минип, андан артканы гана жигитке тийген. Жигит кызга жетсе, атырылып бетинен өпкөн. Жетпей калса, кыз атынын башын буруп, камчы менен жигитин кайра кубалап салмаган. Кыз куумай азырдай элдик тойлордо, майрамдарда кеңири ойнолууда. Тогуз коргоол оюну. Тогуз коргоол бүткүл дүйнөгө белгилүү болгон маңкала оюндарынын бири. Кыргызстандан тышкары Батыш Монголияда Эсен коргоол жана Казакстанда тогуз кумалак деген ат менен белгилүү. Тогуз коргоол логиканы өнүктүрүүгө жана так эсептөөгө жакшы жардам берет. Анткенде оюнду ойноп жатып математикалык кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүүгө мажбур болот. Ошондуктан бул оюн баштагыч класстардын балдарына да абдан пайдалуу. Орустун изилдөөчүлөрү байлардын кылаарга иштери жок тогуз коргоолду ойлоп табышкан дешет. Ал эми кыргыздарда малчылар балдардын логикасын тарбиялоо үчүн ойлоп тапкан дейт. Казактарда Каникеев деген окумуштуу илгери адамзат дене даярдыгына муктаж болушкан.
аңчылык кылышкан, согушка чыгышкан. Дене даярдыгынын сапаты түгөнүп калгандан кийин алардын логикасын ойготуучу бир нерсе керек болгон. Башкача айтканда, оюн ойлоп табуу керек болгондугунун негизинде 9 коргоол улуттук оюну пайда болгон деген. Венгер окумуштуусу Джордж Алмаше Азиянын жөрөгүнө саякат аттуу китебинде 9 коргоол акыл эс оюнун кыргыз эли гана ойнойт экен деп көзгө сая көрсөткөн. Улак тартыш, көкбөрү оюну кыргыздын улуттук ат оюну. Улак тартыш илгертен бери чоң салтанаттарда, майрамдарда, аш тойлордо өткөрүлгөн. Татаал, коркунучтуу кокустуктары көп болгондуктан атаандаштардын ортосунда кадыр бактуу, тажрыйбалуу кишилерден бокубаларды, калыстарды даяндашып, ошолордун чечими боюнча оюн өткөрүлгөн. Оюнга жашы 19-дан жогорку эркектер катыша алат. Топтор 2-4 кишиден түзүлөт. Үйгө тапшырма балдар. Кыргыз улуттук оюндарынын бирин тандап, оюн ойноо эрежелерин жазгыла жана сүрөтүн тарткыла. Биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула балдар.